Быйыл Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитетинин түзүлгөнүнө 90 жыл толду. Азыркы мамлекеттик статистика бул статистика боюнча эл аралык тажрыйбаны, эрежелерди жана стандарттарды Кыргыз Республикасынын шартында натыйжалуу иш жүзүнө ашыра турган жападан жалгыз маалыматтык түзүм. Статистикасыз эл чарбасынын экономикасынын өзгөрүүсүн эсептөө мүмкүн эмес. Башкача айтканда, статистика бул жөн эле даяр цифраларды дааналап жазып коюу эмес. Тескерисинче, ошол цифралардын негизинде өлкөнүн өсүп өнүгүүсүн башкаруу болуп эсептелет. Статистикалык так маалыматтардын негизинде мамлекеттин учурдагы экономикалык абалы жана келечектеги социалдык экономикалык өнүгүшү аныкталат. Ошондуктан статистика мамлекеттик башкаруунун эң зарыл жана маанилүү экономикалык куралы болуп саналат. 1939 жылдан баштап 5 областтык статистикалык башкармалык ачылат. Тянь-Шань, Ысык-Көл, Ош, Жалал-Абад жана Фрунзе башкармалыктары. Ал эми райондордо эл чарба эсеби инспектуралары уюштурулган. 1941 жылдын апрель айынан тартып Кыргыз ССРнын борбордук статистика башкармалыгы деп кайрадан аталган. Республиканын статистика органдарынын өлкөбүз эгемендүүлүккө ээ болгонго чейинки маанилүү багыты эсеп иштерин уюштуруу, аны өнүктүрүү, механизациялаштыруу жана автоматташтыруу болуп саналган. Бул максаттарды ишке ашыруу үчүн 1957 жылдын июнь айында Кыргыз ССРнын борбордук статистика башкармалыгына эсептик машина станциясы уюштурулган. Бул станциянын жардамы менен 1959 жылы согуштан кийинки калк каттоо жүргүзүлүп, анын материалдары эл чарбасын калыбына келтирүүдө адам факторунун ордун аныктай алган. Статистика өткөндү талдап, учурдагыны чагылдырып, келечекти болжолдоого мүмкүндүк берет. Ошол максатта мамлекет тарабынан Кыргыз Республикасынын Улуттук статистика комитети жана анын аймактык органдарынын күчү менен системалык түрдө 10 жылда бир жолу калк жана айыл чарба каттоолору өткөрүлүп турат. Эгерде тарыхты барактап көрсөк, азыркы Кыргызстандын аймагында биринчи жолу калк каттоо Орус падышалыгынын алкагында 1897 жылы жүргүзүлүп, анда бир нече уездер жана шаарлар гана камтылган эле. 1999 жылдагы Кыргыз Республикасынын эгемендикке ээ болгондон кийинки биринчи улуттук калк каттоосунун жүргүзүлүшү статистика үчүн эле эмес, жалпы өлкө үчүн өзгөчө окуя болгон. Анын ийгиликтүү өтүшүнө тийиштүү мыйзам базалары иштелип чыккан. Массалык түшүндүрүү иштерин жүргүзүү, ошондой эле 2009 жылы Кыргыз Республикасындагы Бириккен Улуттар уюмунун калк фондунун методологиялык, техникалык жана финансылык колдоосу менен жүргүзүлгөн калк жана турак жай фонду каттоосу эл аралык эксперттер тарабынан жогору бааланган жана КМШ өлкөлөрүнүн ичиндеги үлгү болоорлук каттоо деп эсептелинген. Акыркы калк каттоо 2009 жылы өткөрүлгөн. Келерки калк каттоо 2020 жылы өткөрүлмөкчү. Улуттук статистика комитетинде буга кызуу даярдык көрүүдө. Өлкөнүн калкы жөнүндөгү статистикалык маалыматтар ички эле эмес, тышкы мамлекеттик саясат жаатындагы негизги чечимдерди кабыл алуу үчүн маанилүү маалымат булагы. 2015 жыл Кыргыз Республикасы үчүн эң маанилүү жыл болду. Белгиленген ушул 6 миллион адамдын төрөлүшү боюнча Кыргызстанда иш-чараларга ылайык Улуттук статистика комитети өзүнүн эсебин чыгарып, биз атайын белгиленген иш-чараларга ылайык конверттин ичинде сиздерге берсек, биздин эсебиз, анан өзүңүздөр ушул жерде конвертти ачып, биздин эсебиз боюнча числосу, сааты, канчада төрөлөрдүгү тууралуу сиздерге маалыматты ушул пакеттин ичинде берип койгонго уруксат этиңиздер комиссиянын төрагасына. Беш миллионунчу кыргызстандык жаран 2002 жылы 27 августта жарык дүйнөгө келсе, 6 миллионунчу жаран 13 жылдан кийин 2015 жылы 25 ноябрда төрөлдү. Абдан жакшы бир чоң сүйүнч менен келип отурам. Элибиз баарыбыз күтүп отурган 6 миллиончу ымыркайыбыз жарык дүйнөгө келди. Бул статистикалык комитеттин атайын санаусу боюнча иштелип чыккан. Улуттук статистика комитети тарабынан республикада калк каттоодой эле айыл чарба каттоосу,
кызмат көрсөтүүлөрдүн жана туризм каттоолору сыяктуу ири статистикалык иштер үзбөй жүргүзүлүп турат. Бул каттоонун жыйынтыгы менен өлкөбүздүн азык-түлүк коопсуздугу аныкталып, агырата тиешелүү программалар кабыл алынып жана мурунку кабыл алынган программаларга түзөтүүлөр киргизилет. 1994 жылдын январь айында легендарлуу парламент аркылуу Кыргыз Республикасынын мамлекеттик статистика жөнүндө мыйзамы кабыл алынып, Кыргыз Республикасынын президенти 1994 жылдын 30 майында Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитети жөнүндө жарлыкка кол койгон. Бүгүнкү учурда Кыргыз Республикасынын улуттук статкомунун башкы эсептөө борбору. Бул Кыргыз Республикасынын аймагында чарба жүргүзүүчү субъектлердин, ошондой эле иштерди автоматташтыруу жана системаны техникалык тейлөө иштерин аткарган ири эсептөө борбору. Маалыматтар базалары республиканын мамлекеттик жана жеке түзүмдөрүндө абдан чоң суроо талапка ээ. Азыркы учурда мурдагы статистикалык изилдөө институту менен окуу борбор бириктирилип, Кыргыз Республикасынын улуттук статистика комитетинин ресурстук методикалык борбору түзүлгөн. Кыргызстандын мамлекеттик статистикасынын ийгиликтүү өнүгүшү эл аралык кызматташтыктын деңгээлине жана сапатына түздөн-түз байланышта. Республиканын мамлекеттик статистика органдарынын системасын жетектөө коллегиялык түрдө ишке ашырылат жана анын чечимин бардык мамлекеттик статистика системасынын кызматкерлеринин аткаруусу милдеттүү кылып саналат. Учурда улуттук статистика комитетинин региондук деңгээлдеги 7 областтык Чүй, Ош, Ысык көл, Нарын, Жалал Абад, Талас, Баткен областтык мамлекеттик статистика башкармалыктары, ошондой эле Бишкек жана Ош шаардык мамлекеттик статистика башкармалыктары бар. Статистикалык ишмердиктин республика үчүн экономика тармагындагы өтө маанилүүлүгү эске алынып, Кыргыз Республикасынын президентинин 2016 жылдын 8 февралындагы номер 28 жарлыгы менен Кыргыз Республикасынын статистика боюнча кеңеши жана анын курамы бекитилген. Бул институт консультативдик кеңеш берүүчү орган болуп саналат. Ал эми улуттук статистика комитетинин ишмердигинин усулдук негиздерин жакшыртуу методологиялык кеңеш аркылуу ишке ашырылат. Улуттук стат комитетте кесипкөйлүк боюнча кадрларды жумушка тартуу максатында жылына ачык эшик күнү иш чарасы өткөрүлүп турат. Улуттук статистика комитетинин кызматкерлери республикалык маанидеги ар кандай коомдук жана маданий иш-чараларга жигердүү катышып турат. Кызматкерлердин эмгектери да мамлекет тарабынан жогору бааланып, статистика органындагы жогорку кесипкөйлүүлүгү жана узак мөөнөттөгү үзүрлүү эмгеги үчүн 29 адис Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген экономисти деген жогорку наамга татыктуу болушкан. Көптөгөн экономисттер мамлекеттик сыйлыктар, ордендер, медальдар, ардак грамоталары менен сыйланышкан. 200дөн ашык кызматкерге статистиканын отличниги төш белгиси ыйгарылган. Эгемен Кыргызстандын өнүгүшүнө эбегейсиз салымын кошкон, 90 жыл байсалдуу жолду баскан улуттук статистиканын жигердүү ишмердүүлүгү илгерилей берсин.